Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly tuğanlar, dostlar. Суроо жооп төрүн сабага. Биринчи суроо мебелшик кайсыл жакта окутат дейт. Мебелшикти ушул жактан окуттум деп мен уга элекмин. Мүмкүн бизде Кыргызстанда бардыр мебелшиктин чоң окуу жайы болбосо да мындай курстарчы. Эгерде аймакта болсоңор, мебелшиктикин окуйм деп окуу таппай атсаңар, мебель жасаган жерлерге барып бекер болсо да ошол жактан үйрөнсөңөр болот. Мебель көп эле жер жасайт да бизде. Ар бир аймактарда, шаарларда, борборубузда деле мебель жасаган жер бар. Ошол жака барып, практика деп коет го, ошондо өтүп алайын, жардамдашайын деп деле сүйлөшсөңөр болот. Же болбосо мебелшик деген жүк курстар болот. Ошолорго түшүндүрүп айтып, ар бир адам менен сүйлөшсө болот. Түшүндүрүп айтып, ушундай мебель жасаганды үйрөнүп элем. Мени алыңыздарчы десе, бирөө болсо бирөө алат. Же болбосо ошондой эле мебелге үйрөткүлөчү деп бирөөнө барсаң, алар деле үйрөтөт. Баарына эле жардамчы керек азыр. Баары эле мен мебелшик болом деген кишилер эмес да. Ошон үчүн барып жакшы сүйлөшсөң алат. Ошол жактан мебель чогултканды үйрөнөсүң. Андан башка YouTube деген бар, аяктан кирип алып, аяктан дагы үйрөн. Көп да бизде азыр. YouTube'дан сабактарды үйрөн, көр, кара. Биз жактарга барып калганда мебелдер кандай жасалат, эмне жасалат, ошондон бери карасаң үйрөнүп кетесиң буюрса иншалла. Анан атайын ушундай жакта окутат экен деп айта албайм, анткени билбейм кайсыл жакта окутат экенин. Бирок сен андай окуу жайга окуй албай турган болсоң дагы, ал окуу жайга барганда деле ал жактан бир некече убакыт окуп калсаң, анын ордуна ошо практика кылып, мебель жасаган адам жанында жүргөндө сен батыраак үйрөнөсүңбү деген ойда. Ошон үчүн жасап аткан нерсени өзүң көзүң менен көрүп, колуң менен кылганда батыраак үйрөнөсүң да. Ал окууга барганда ал теорияны үйрөнөсүң, бирок иш жүзүндө ал по-любому башкача болот да. Ошон үчүн колуңан келсе, бирөөнө бар дагы ошого шакирт болуп, ошондон үйрөнүп, карап, анан дальше кетесиң да. Ийгилик. Экинчи суроо: Audi сотка переходка 1.8 объем, искра жок карбюратор кандай алсам болот дейт. Audi сотка переходка, искра жок карбюратор 1.8 объемка. Искраны биринчи очередь текшерген оңой эле. Анын машинанын бир свечаны бурап чыгарасың. Свеча 16 узун свечной атайын болот. Ошону свечаны бурап чыгарасың дагы. Кайра свечной проводко салып, мисалы биринчисине. Анан ат тиш менен кармап, свечной проводдун чогу массага тийгизесиң. Масса деген любой машинада темир, мисалы мотордун өзүнө эле тийгизесиң. Бирөө машинаны оталдырат. Эгерде ошол оталдырганда жана свечанын четиндеги темир менен мындай ортосундагы контакт экөөндө искра өтпөсө, анда искра жок. Биринчи очередь баарын текшерип чыгасың. Бешөөндө тең искра жокпу же бирөөндө эле бербейт ал. Мүмкүн свеча иштебейт. Текшергенден кийин высоковольтный провод деп коет. Ошолорду полный карап чыгасың. Анын баары мындай үзүлгөн жерлери болбошу керек да. Анан высоковольтный проводду карагандан кийин катушканы карайсың. Катушканы карадың. Катушка иштеп атабы, иштебей элеби, аны текшериш үчүн дагы бир ошондой катушка алып келип салып көр. Мисалы дагы бир Audi айдаган бирөөлөрдүкү болсо, ошол анын катушкасын, иштеген машинанын катушкасын өзүңө салып көр. Ал эми азыр көбүнчө жерлерде катушканы сатып алып келип салып, анан анын иштебей калса аны албайт. Анткени ал электронный оокат болгондон кийин аны иштейт, иштебеген текшериш кичине оорураак да. Кээ бир магазиндерде бар, катушканы сразу эле текшерип берет. Анан эгерде катушканы текшерсең, ал жакшы эле болсо, искра берип атса, анда трамблерду карайсың. Трамблер мындайча айтканда,
ошол искраны, катушка берген искраны 4 цилиндрге бөлүп берет да. Ортодон искра келе берет. Катушка айланган сайын 4 цилиндрге бирден бөлүп турат. Ошону трамблердун жумушу ошол да. Искраны бөлүп бериш керек. Катушканын жумушу ал ошол 40 000 вольт чыгарып, ошол 40 000 вольт келгенде анан искра чыгарып берет да ошол. Анан эгерде анын баарын текшергенде ошол өзүнчө цеп болуп атпайбы? Мисалы, эң эле биринчи замок зажиганияны ачканда катушкага постоянно ток келип турат. Постоянно ток келгенден кийин эгерде трамблердо датчик хола турса, датчик холага дагы келет. Мисалы, трамблердун да түрлөрү бар да. Электронный трамблер бар, механический трамблер бар. Механический трамблер болсо анда контакт тийип, ошол контакт аркылуу болот. Кээ бирде ошол контакттар күйүп кеткенде дагы ошондо искра жок болуп калат. Ал жагын карайсың. Эгерде контакттар таза болуп датчик хола турган болсо, анда датчик холаны текшересиң. Датчик хола иштесе, анда катушканы карайсың. Катушка дагы иштесе, анан ал катушкага ток келип атабы карайсың. Замок зажиганияны ачканда катушкага ток келиш керек. Ошол ток жок болсо дагы, катушка иштебесе дагы, тиги трамблер эмнени айландырып берет, зымдар менен искра свеча жөн эле төрө берген болот да. Ошон үчүн ошонун баарын текшерип чыгасың, кайсынысы иштебей атканын. Анан ошого жараша болот. Анан дагы бир момент, кээ бирде машинаны, моторду жаңы жасаганда искра бар, бирок ошол мисалы биринчи цилиндрга, именно мертвый точкага жеткенде искраны убагында бербесе, ал күйбөй эле кайра артка тээп кеткенден кийин искраны бергенде ал мындайча айтканда туура эмес искра да. Ошол зажигание деп коет. Зажиганияны коюш үчүн өзүнүн методдору бар. Ошол менен да кээ бирде искра бар, бирок ото албай атат дегенде искра жок дей берет. Ошол жагын да карайсың. Зажигание туура коюлду. Эгерде коюла элек болсо, анда коюлгандарга барасың, коюп бере турган адамдарга да. Анан эгерде жок, өзүм эле интернеттен көрөм десең, ал деле оңой эле аны коюп алсаң болот. Ошол турган ошол жактарын карайсың, эң эле биринчи свечанын иштебей атканын карайсың. Андан кийин жанагы эле свечной проводду карайсың, высоковольтный. Андан кийин трамблерду карайсың. Трамблер контакттар күйүп кеткен жокпу? Эгерде механический болсо, эгерде электрический болсо же датчик через датчик хола болсо, анда ошол датчик холанын иштеп атканын карайсың. Анан в конечном итоге жана катушканы карайсың. Катушка коммутатор деп коет, ошолорду карайсың. Экинчи суроо: азыр үй салганга канча сом кетет дейт. Үчүнчү суроо экен бул: азыр үй салганга канча сом кетет дейт. Эми азыр үй салганга орто эсеп менен жакшы үй салам, ичине кирип жашаганга чейин десең, анда 1 миллион, 1,5 миллион кетип калат. Бул орто эсеп. Анан сенин оюңда кандай үй экенин мен билбейм. Анан үйдүн салынышына жараша дагы болот. Эгерде жөнөкөй эле сокмо менен салам десең, анда үйүң арзаныраак түшөт. Кара шыбак менен эле жашай берем, акталма үй десең, анда арзан эле түшөт. Анан эгерде жок, мен бышкан кызыл кирпичтен салам десең, анда ошол баанын тегерегин чапчык болот да. 1 миллион, 1,5 миллион үйдүн чоңдугуна жараша, ичиндеги ремонтуна жараша, жабылган сыртындагы крышасына жараша дегендейчи. Ошол тууган үйдүн өзү эле ошол болот. Анан ал участокты да эсептешиң керек. Ошонун баарын эске алып, сен проектиңди да көрүш керек. Ал канча комната болот, кандай болот, эмне болот деп баарын сметасы деп коет. Смета деген бул үй жерден бетон куйгандан баштап, жана астында фундамент куюлгандан баштап, ар бир кете турган эшиктин баасы, ошо эмне раковина коюлабы, коюлбайбы, ошол баардык нерсени эсептеп берген сага үйдүн сметасы деп коет. Ошол сметаны эсептеп берген кишилер дагы бар. Мисалы, сен сүрөтүн тартып бересиң, мондай үй салам деп. Анан архитекторго барсаң, ал архитектор барып сага чийип берет. Ошол үйүңдү сен айткандай кылып чийип берет. Бияга мынча болуш керек, тияга мынча болуш керек, мынча айнек болуш керек деп ошонун баарын сага чийип берет. Анан ошол чийип бергенди
смета чыгара турган адамга алып барсаң, ал сага ошол жасалган проектиңе, үйүңө жараша бүт эсептеп берет. Канча кирпич кетет, канча бетон кетет, анан сен айткандарыңа жараша ошонун баарын эсептеп сага берет. Анан ошентип сен үйдүн баасын билип алсаң болот, канча сом болот сенин оюңдагы үй. Орто эсеп менен ошо 1,5 миллион бул кирип жашай турган үй да, орточо үйдү эсептеп берип атат. Анан өзүң дагы көрөсүң да кандай үй салышты. 4-нчү суроо, шашлык кайсы этте жакшыраак болот дейт. Шашлык эт болсо эле өзү жакшы да. Мисалы тооктун этинен болсо деле шүгүр ошого, уйдун этинен болсо деле шүгүр ошого, койдун этинен болсо деле шүгүр ошого. Анан ошо шашлыкты жасаганды билген киши жасаса жакшы да. Анан жок дегенде ошо шашлыкты жасайдын алдында мындай карап, элдерден кеңеш сурап, кандай маринад жакшы, маринад өзү эмне кылат, анан канча жасаш керек деп ошонун баарын өзүң билип алып анан жасасаң болот да. Анан эттин деген эме жаманы жок. Эттин жакшысы ошол тооктукунан жаса, койдукунан жаса, уйдукунан жаса, төөнүкүнөн жаса, чыгып колуңда эмне эт бар болсо ошол эттен жасай берсең болот. Анан жасаганда өзүң эле жеп албай, туугандарыңды чакыр, кошуналарды чакыр, алар да сүйүнүп, шашлык жеппет деп чакырып койсоң, алар да сага сүйүнүп, ыраазы болуп батасын берип кетет да тууган. Ошон үчүн шашлыкты колуңан келген эттен жаса, адал эт болсо болду да. Анан ысырап кылып, ар кайсы жака ыргып төгүлүп чачылбаса эле, Кудайга шүгүр, альхамдулилля деп шашлыкты жеп жата беребиз. 5-нчи суроо, эч акча коротпогон бизнестин түрүн айтып коесузбу? Иштейин десем жумушум жок дейт. Эч акча кетпей турган бизнес кылган өтө оор. Андай бизнестер бар бир нерсе чогултуп анан аны бирдеке кылып анан жүрчү сен өмүрүңө өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн иштейин десем жумуш жок деген азыркы замандын сөзү эмес бул. Иштейин десең жумуш постоянно бар да. Иштейм десең жумуш любой жакта бар. Мамлекеттин жумуштары турат, тазалык турат. Эчтекени билбейм десең деле ошол жака алат. Любой жакта алат. Мамлекеттин жумушуна барсаң, тазалыкка барасыңбы, анын башкасына барасыңбы, ошо такыр эле эчтеке билбейм, колуман келбейт деген күндө деле сен бир нерсе кылсаң дагы сага бир жумуш табылат. Ошон үчүн антип айтпа, иштейин десең жумуш жок. Кудайга шүгүр, альхамдулилля, жумуш бар. Ошол бар жумушка шүгүр деп иштей бериш керек. Иштей берсең анан акырынан акча чогултуп, анан акча менен эле мындай кыйналбай эле жакшы эле бизнес башта. Анан акчасы жок эле такыр эчтеке акча коротпой деген бизнес болот, бирок ал аябай оор бизнес болот да. Ал үчүн сен бар нерсени чогултуп, жанагы бутылка, сутулка чогултуппу, темир чогултуппу, иши кылып, анын баарын чогултуп отургуча өзүң кыйналып да бизнести кылгың келбей кетет да. Ошон үчүн бар дагы бир жумуш тап, адал жумуш тап, ошондон иштеп акчаңды чогулт дагы анан бир нерсе баштасаң болот. Анан андай бизнес жок дебейм, андай бизнестер бар. Андай бизнес кылсаң болот. Бирок ал сен ошого кеткен өмүрүң, убактың ошого туура келеби, туура келбейби, ким билет да. Анан эчтекеси жок эле бизнес кылган кишине оорураак болуп калат, өзүң үчүн оор болуп калат. Анан эгер жок, мен убактымды толтурам, мен андан башка кыла иш жок болот десең, конечно, баштасаң болот. Андай бизнести интернетке деле кирип карасаң, түрлөрү толтура. Анан сага болгон кеңешим, ошо сен кайсы аймакта жашасаң, кайсы жерде жашасаң, ошол жака жумушчу керек. Бир магазинге грузчик болосуң, эмне болосуң, такыр эле билбей, эчтекени билбесең деле ошол эчтекени билбеген кишилерге деле жумуш бар. Охрана болосуңбу, иши кылып, жумуш миллион, море. Жумуш жок деген аз биздин Кыргызстанда айткан кичине туура эмес. Мына бизге деген Индиядан, Пакистандан, Өзбекстандан, Тажикстандан деле келип иштеп атат, Казакстандан келип иштейт. Кандай эле аларга жумуш табылып, анан бизге өзүбүзгө жумуш табылбай калат. Бар жумуш, иштеш керек, барыш керек, караш керек, көрүш керек дегендечи. Аракет кыл досум, тууганым, бир тууганым сонусуң дейм, сен колуңан келет да, кантип сенин колуңан келбейт эми. Экөөбүзгө окшогон адамдарга жумуш табылбай калса, такыр эле уурап калабыз го. Жумуш табылат.
башкаларга жумуш табылып аткан кандай эле бизге жумуш табылбай калат. Аракет кылыш керек. Аракет кыл досум. Баары жакшы болот. 6-нчы суроо. Үйгө гүл отургузган адалбы дейт. Ооба, эгерде ал гүлдү кыйнабай өстүрсөң адал, жакшы. Гүл деген эми абаны тазалап турат деген жанагы жери бар, кээ бир гүлдөр көздү кубантат, карасаң эле сары, жашыл, кызыл болду, жыпар жыттуу болду, үйдү жыттантып, кандай сонун жыттарга, Анан гүл өстүргөндө да ал гүл байкушту кыйнабагандай кылып өстүрүш керек да. Анан күн көргөзбөй эле кечке эле ал гүлдү суу карабай анан өлтүрө берсең андай жакшы эмес өзү негизи. Сага деле тамак бербей эле анан кечке эле караңгы жерде өстүрө берсе туура эмес да алчы. Капаска отургузуп койгон немедей кылбай мындай гүл өстүрсөң ошого жараша соответственно күн көрсөтүп, жалбырагын жууп, суу куюп дегенде, анан жанагындай идиште тыгылып кечке өстүрө бербей мындай жакшыраак кенен сонун кылып өстүр. Өзүңдү кандай карасаң ошо гүлдү да ошондой кара, жакшы карап мындай аша чаап кетпей мындай, Анан гүл отургузгула, жашылданткыла, үйүңө эле гүл отургузбастан сыртка дагы отургуз, бак отургузсаң, гүл отургузсаң ошондон кайсы бир жаныбар же берсин, адам же берсин, багыңдын көлөкөсүнө жаныбар болобу, адам болобу эс алса, ошонун соогу сага жазыла берет. Аркы дүйнөдөн ошонун соогу сага чогулат деген нерсе да. Ошо жөн жүрө бербей биз бак отургузалы, бизге чейинкилер бизге бак отургузуп кеткен, анын баарын кыйып жок кылып салбай, кайра ошо кыйган багың ордуна 10ду отургузсаң, мына биздин небере, чөбөрө, тети канча бир поколенияга чейин ошол жетет. Ошон үчүн тууган, үйгө дагы гүл отургуз, сыртка дагы гүл отургуз. Өзүң да кубан, башка да кубансын. Аракет кылалы. Жакшы ой. Адал. 7-нчы суроо. Көмүр жакшыбы же газ жакшыбы дейт. Эми эгерде оңоюна жеңилине качырам десең, газ жакшы да. Эмнеге дегенде, ал газды сен сатып аткан жерден ташып келип, анан үйүңө коюп коюп, анан аны кайра тиги мешке салып, анан анын гүлүн чыгарып отурбайсың. Газдын ошонусу жакшы. Бирок бир жери ар бир нерсенин баасы бар, Газды гүлүн чыгарып кыйналбайсың, аны ташып келбейсиң, бирок газ көмүргө караганда аябай эле кымбат. Кымбат чыгат. Анын ошол эле жагы бар, болду. Газовый отопление кымбатыраак болот. Анткени күркүрөйт анын деген. Мындайча айтканда, сен абаны өрттөп атасың да. Аба деген газ түрүндө эле болду ошол. Ошон үчүн газовый отопление жакшы негизи. Ыңгайлуу, абага дагы терс таасирин тийгизбейт. Бирок ошенткен күндө дагы газовый отопление бир аз кымбатыраак болуп калат. Бирок жеңил, аны кечке эле карап жагып отура бербейсиң. Ал өзүнөн өзү эле жана газовый котел жагыла берет да. Анан көмүр баягы илгертен бери жагып келатабыз да. Анан көмүрүң арзаныраак газга караганда, анан табы күчтүү болот да. Болгон жер ошол. Көмүрдү алып келесиң, жагасың, аны постоянно карап туруш керек. Алып келип эле салып койдум деген ал жала умный печкалар эле болбосо, көмүрдү карап турасың. Анан өзүңдүн жашоо шартыңа да карайсың. Эгерде сен мисалы шаардын ичинде жашасаң, ал жак уже газификация болгон. Газ трубалары тартылып келип, постоянно 24 саат газ бар. Анан эгерде сен айыл жактарда, тиги аймактарда жашасаң, газ жете элек. Ал жактан газовый отопление коем десең, ал үчүн деген өзүңдүн газ машинаң болуш керек окшойт. Бишкектен бери газ алып келип, анын эртеңки күнү түгөнүп кала бербегендечи. Мындай алыс жактарда, мисалы газификация боло элек жерлерде, мисалы газ, биздин борборубузда газ бар да, ал жакта газовый отопление койсоң өзүңө жеңил болот. Анан эгерде борбордон башка жакта, мисалы Нарында, Көлдө же Таласта же Ошто, Баткенде болуп калса, ал жакта газ жок, өзүң кыйналып каласың да. Ошол жагын карайсың. Ошондой тууган. Ар бир нерсенин өзүнүн жакшы жагы бар, жаман жагы бар. 8-нчы суроо. 9-классты бүткөн жакшыбы же аягына чейин окуган жакшыбы дейт. Эми ал
сен жөндөмүңө карата болот, анан сенин максатыңа карата болот. Эгерде жөндөмүң бар болуп, кичине мындай шустрыйраак болуп, мен ушу 9 эле бүтүп анан могул окуу жайды окуп анан минтем тигинтем десең болот. Анан 11-де окуйм десең, 11 азыр 12 болуп калды. Аягына чейин окуйм десең анда анын да өзүнүн плюс жерлери бар. Кээ бир окуу жайлар бар жогорку. Алар 9-класстын базасын албайт. Ошон үчүн өзүңүн жөндөмүңө карайсың, мүмкүнчүлүгүңө карайсың. Мүмкүнчүлүгүң, жөндөмүң болсо, анда 9 деле окуп бүтөсүң. Эгерде жок, мен аягына чейин окуйм дагы, чоң окуу жайда окуйм десең, анда окууну аягына чейин бүтүрөсүң. Анан бир кесип тандайсың. Ошондой болот тууган. 9 суроо өзүмөн улуу аял алсам болобу дейт. Болот. Эч ким болбойт дебейт, болот. Бирок ата-энең ошого ыраазы болсо жакшы болот. Анан ата-энеңди сыздатып, алардын айтканын укпай, эптеп эле бирөөнү алып жашаш жакшы эмес да. Ошон үчүн колуңан келсе, ата-эненин макулдугу болсо, анан ал. Бактылуу болом, мен ошол аял менен бактылуу болом. Жашайм, ата-энем ыраазы, баары ыраазы десе, анда алып жашай бер. Сага эч ким жашабагал туура эмес деп эч ким айтпайт. Ошон үчүн ата-энеңдин ыраазычылыгын ал, макулдугун ал, алар болобу, кыздын ата-энеси болобу, анан үйлөнүп жашай бер. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи аялы Хадижа энебиз 25 жаш, 25 эмес, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү 25 жашында болгон. Хадижа энебиз 15 жашка улуу болгон да. Ошондуктан болбойт деп эч ким айтпайт, болот. Ата-энең ыраазы болсо жакшы болот да өзүңө. Ошондой тууган. 10-чу суроо. Картошка отургузсам, заранее келип сатып алам деп атат, туурабы дейт. Бул жана чет мамлекетте айтып кое турган фьючерс деген нерсе да. Фьючерс деген нерсе бул сен мисалы бул тууган жазгандай эле картошка отургузуп атат. Мисалы Пикассо түрүндөгү картошканы отургузду. Анан ал адам кандай отургузарын берки сатып ала турган адам билет. Жакшы отургузат, жакшы айдайт, ушунун картошкасы жакшы деп билип жүрөт. Анан баягы буюрса бул картошка чыкса мынча сомго алам деп баалап туруп, ошону ошо картошканы отургуза электе эле сүйлөшүп, анын картошкасын заранее сатып алат да. Ал канча тонна чыгат, эмне тонна чыкпайт, аны сүйлөшпөйт. Чыгып буюрса приблизительно монча чыгат, ошону монча сомдон мен алам деп туруп, акчасын тиги кишиге берип коет. Картошканы мындайча айтканда заранее сатып алат да ал. Анын жаман жери бар, жакшы жери бар. Мисалы эми ал жакта жакшы жер деген деле нерсе жок, жаман жагы көбүрөөк да. Эмнеге дегенде, ал картошканы сен сатып ийгенден кийин эртеңки күнү картошка чыкпай кала турган болсо, анан экөөңүн ортоңдо ызы-чуу жаңжал чыгат. Же болбосо ал картошка өсүп чыгып, сен ойлогондон көбүрөөк чыгып калса, анан жана адамда ич тарлык деген нерсе болот. Анан ич тарлык болуп, анан аябай көп чыгып калды, аз чыгып калды болуп, ушундай түшүнбөстүктөр болот да. Анан же болбосо мүмкүн такыр эле картошкаң чыкпай калса, анан ызы-чуу башталат да. Ошон үчүн колдон келсе андай фьючерс кылбай эле койгонуң да. Заранее баягы мындайча айтканда мусулманчылыкта бар, көрбөй турган товарды албагыла дегенчи. Ошондой эле сен жок нерсени сата албайсың да. Жок да, ал мисалы өсүп чыга элек. Эгерде өсүп чыгып анан колуңда болуп, мына ушуну сатам деп сунуш кылсаң, ал жакшы. Анан заранее келип сатып алып кеткен бул жакшы эмес да. Экөөң ортоңдон кийин жаңжал, ызы-чуу чыгышы мүмкүн. Сен жакшы карабай коюп, ушундай начар чыгып калды. Анан эми ар кандай болот да жашоодо. Ошон үчүн колдон келсе, колуңда бар товарды сатканга аракет кыл. Анан жок товарды эле монча сом деп баалап сатып салып, анан кийин ал нааразы болуп, же сен нааразы болуп отурбагандай, экөөң тең ыраазы болгондой бар нерсени сатканга аракет кылып, ошону менен жашаганга аракет кылыш керек да. Анан жок нерсени саткан бул туура эмес болуп калат тууган. Ошол, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тез соңуңарды карап тургула.